Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 17 апрель 2023 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы Калыс Ордо конушунда жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол үй жөнүндө силерге маалымат берейин деген биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Объездной жана Калыс Ордонун негизи кире берүүчү көчөсүнүн кесилишинде турам. Ушул жерден түз эле түндүккө карай бир аз басып барасыздар. 107 көчө 9 даректе сатылуучу үй жайгашкан. Анан 107 дарек десе тугандар, конуштун түбү деп ойлобоңуздар, бул жерде эле орто ченде эле жайгашкан. Анча деле алыс эмес Объезднойдон жана бул жерге тугандар сатылуучу үйгө чейин 193, 257 жана 173 маршруткалар менен бара аласыздар. Жана ошондой эле бул Объезднойдон 218 маршрут деле бул жагы Дордой Моторско, бул жагы Дордой базарына карай жүрөт. Дордой базарына деле жакын, негизинен Дордой базарда иштечүлөр болсо деле сиздер үчүн жакшы вариант деп ойлойм. Мына ошондой, анда мен сатылуучу үйгө карай жол алдым сиздер. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып, күн сайын Бишкек шаарынан чөй болсо сатылуучу үйлөрдү көргүңүздөр келсе, подписаться баскычын басып кетиңиздер. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мынакей бул эң эле батыш чек арасы дарек 107 көчө 9 дарек болуп калат туугандар. 107 көчө десем, конуштун ылдый тарабы дебеңиздер. Конуштун орто ченели болуп калат. Мынакей центральный көчө жакын, бул жерден жана айткандай эле 3 маршрутка шаардын бурчушунан мынакей бир үйүңүздөрдөн 50 метрдей эле батыш жактан жүрөт. Шаардан келсеңиздер түшүп эле үйгө бат эле кирип кете аласыздар туугандар. Андан ары эң эле чыгыш чек арасы мына бул Кошнамдар базасына чейин көчө тараптан Вишня жана Жаңгак бактары, короосуна деле түрлүү черешня жана башка бактар бар экен. Жолдор орто кеңдикте, электр энергиясы, суу бар туугандар. Прожектор орнотулган, кечинде көчөлөр жарыктайт үй ээси жана көчө тараптан мына орто бийиктиктеги забор, темирден болгон дарбаза жана бул мына үйүбүздүн короосу. Бир 3 машина баткандай жер жана бул жер стяжка болгон. Балатылар не деп коет эле дагы. Кыскасы көрдүңүздөр да, аталышын унутуп турам. Так, бул жакта узун турасы 12-8ге 10 болгон үйүбүз толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Тышкы тараптан текстура чачылыптыр, утеплять этилген эмес сурооптурмун, бирок утеплять этилиптир туугандар. Мынакей пена менен. Андан ары. Так, арты тарабында мына бир аз бош жер жана 2 терезе пластик. Кирпич тышкы тараптан утеплять этилген. Андан ары алды тарабына көрүп турасыздар, түрлүү бактар жана бул жерде көмүркана, бул жакта сарайлар катарынан негиз боюнча козу кармап баккам дейт бул убакытка чейин. Азыркы учурда мал кармабайт экен туугандар. Бирок ушундай сарайлары бар. Эми үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Бир чеке андан соң короосун ачып да калган маалыматтарды бир чекеден берем. Мынакей бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги темирден болгон эшик. Бул кире бериш прихожка туугандар. Оң тарапка кирсек, душ, ажаткана, суу сарыстон менен жылыйт. Андан ары кийинки эшик бул кухня экен туугандар. Мынакей үйдө паровой отопление бар. Францияда көмүр менен жылыткан котел жылытат жана кухонный мебель, раковина. И киребериштен сол тарапка карай кирсек, мондай коридор дейсизби? Мына ушундай бөлмө. Ал бөлмөдөн калган бөлмөлөргө өтүп кете аласыз. Бул жакта залы. Чыгыш тараптан терезе катарынан. Отопление батареялары ар бир бөлмөдө бар. И бул жакта мынакей дагы бир бөлмө туугандар. Түндүк тарабынан терезе. Бул жакта бир спальный бөлмө. Бул эң эле акыркы бөлмөсү. Мынакей түштүк тараптан терезе. Мына ушундай. Эми короосун ачып да калган маалыматтарды берейин туугандар. Мен кайрылы сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми андан ары бул жакта мынакей пескаловкин болгон көмүркана. Так. Өрүк, вишня, алма жана башка бактар
Суу бул жактан да чыгат, үйдүн ички тарабынан деле кухнядан и душтан чыгат туугандар. Навес, катарынан теректер. Буга чейин үй ээси бир аз козуларды кармаган экен, өтүп кетпесин деп бул жакта мондай зымтор деле кылып коюптур. Тротуар үйдүн тышкы тарабындагы жатканага чейин. Үйдүн тышкы тарабындагы жаткана туугандар. Так, бул үйдүн баасы $45,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номери мен экранга эсителдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.